Бишкектен туура 35 чакырым алыстыкта жайгашып, кыргызстандыктарды эмес, жалпы чет мамлекеттен келген меймандарды суктандырып келген жана ошондой эле бир эле учурда жылдын 4 мезгилин көрүүгө мүмкүнчүлүк берген айтылуу Ала Арча мамлекеттик паркы. Эфирде керемет өлкөм, анда бул жердин табияты менен сиздерди тааныштырууну биз баштамакчыбыз. Мамлекеттик Ала Арча жаратылыш паркы 1976 жылы негизделген. Аталышы арчалардын жыш жайгашканынан келип чыккан. Аянты 19,4 миң гектарды түзөт. Деңиз деңгээлинен 1600-4200 метр бийиктикте орун алган. Ала Арча мамлекеттик паркына кире беришинде эле ушундай тосмо шлагбаум орнотулган. Анткени ары көздөй сейилдөөгө кетип жаткан жарандар автоунаасына акы төлөйт. Кичинекей жеңил унаалар болсо 700 сомдон, ал эми автобустар 2,5, ал эми баарыбыз көнүп калган эле маршрутка таксилери болсо 1200 сом төлөйт. Бул жерде 3 негизги дарыя орун алган. Эң ириси Ала Арча дарыясы. Анын Аксай жана Адыгене аталышындагы куймалары бар. Ала Арча мамлекеттик паркында 1990 жылы атайын келген меймандар үчүн музей ачылган. Анда бул жерде байырлаган жаныбарлардын, канаттуулардын экспонаттары жайгашкан. Жүрүңүздөр, чогуу ичине кирип анда таанышып көрсөк. Жаратылыш паркында канаттуулардын 160тан ашык түрү, жаныбарлардын 23 түрү болсо, өсүмдүктөрдүн арбашкасы 800дөн көп. Алардын арасында сейрек кездешчү кызыл китепте катталгандары да жок эмес. Бул жерде бизде эң негизгиси бар, ителги бар, кызыл китепке кирген, бүркүттөр бар, кызыл китепке кирген жандыктар, канаттууларда. Анан редкий деген жанагы жоголуп бараткан редкий вид дегендерде де бизде жок. Основной бардык саны бар десем болот да. Мына акыркы 1 жыл болуп калды, былтыртан бери могу степной ворон деп коет. Чөлдө жашачу каргалар да. Ошолор негизинен бул бизде Кыргызстанда жок болчу экен. Мына быйыл Ала Арчада ушулар пайда болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, музейибиздин дагы бир бөлүгү бул жаныбарларга ушу басым кылганбыз өзгөчө. Бул жерде көрсөңүздөр болот, Илбирстен баштап мынабеки биздин чөбөгө чейинкисин жайгаштырып ушу эл үчүн койдук да муну. Ала Арча Кыргыз Ала тоосунун негизги кыркасынан ажырап, түндүктү карай жапыздап чыгышынан Аламүдүн, батышынан Жыламыш капчыгайларынан бөлүнүп турат. Ала Арча паркына келген туристтер үчүн атайын ушундай маалыматтык такчалар илинип, анда алар үчүн кандай багытта эс алууга жайлар бар экендиги көрсөтүлгөн. Паркты курчаган тоолордо 60тан ашык чокулардын бийиктиги 4000ден ашат. Ошол себептен бул жерде тоо туризмине жана альпинизмге кызыккандар үчүн шарттар түзүлгөн. Туристтер үчүн аябай жакшы Ала Арча жаратылыш паркында маршруттар бар. Бизде маршрутта мынакей указательдер бар, баары даяр, англисче, кыргызча, орусча баары которулган. Бизде туристтер үчүн 8 маршрутубуз бар. Эс алуучуларга жана алыстан келген туристтер үчүн атайын мейманканалар каралган. Ал эми эң белгилүүсү Ала Арча мейманканасы. Ал 2003 жылы курулган.
Бул артыбызда турган мейманкана бул Аларча мейманканасы болуп аталат. Бул негизи башынан 2003 жылы салынган экен. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын иш башкармалыгына караштуу. 8 номер бар, конференц зал бар, каминный зал бар. Бул жер былтыр капиталдык ремонттоо түздөө иштери жүргүзүлгөн. Азыр стандарт номерлер 4000 сомдон, пол люкстар 6000 сом, люкстар 7000-9000ге чейин, завтрактары кошулган. Чет мамлекеттен келген основной азыр Араб өлкөлөрүнөн көп келип атат, Европа өлкөлөрүнөн келип атат. Чет элдик туристтер көп келет да. Кереметтүү Аларча мамлекеттик паркы. Чындыгында эле жаратылышы жана бул жердин табияты ар бир адамды суктандырып, кубандырбай койбойт. Андан тышкары мамлекет тарабынан мына ушундай сиздер көрүп аткандай эле заманбап 24 коттедж туристтер үчүн курулган. Парктагы оңдоп түзөө иштери жолго коюлуп, Аларча күндөн күнгө жакшы жагына өзгөрүүдө. Ошол себептен бул жактын жаратылышына суктангандардын саны өсүүдө. Алардын дээрлик көпчүлүгү чет элдик жарандар. Бизде туристтер үчүн аябай жакшы шарттар түзүлүп атат. Жоңдоп жолдору соңолуп, туристтер эс алганга мейманканалардын баары жаңыланып, баары жакшы шарттар түзүлүп атат. Аларча паркындагы оңдоп түзөө иштеринен кийин өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушундай көпүрөлөр салынып, бул жолдор аркылуу келген туристтер мөңгүлөрдү көздөй багыт алып, ал жерден таанышууга мүмкүнчүлүк алышкан. We're from India. Биз Индиядан келдик. Кыргызстан абдан кооз жер экен. Өзгөчө аба ырайы жана дарыясы бул кыялымдан да керемет. The river flowing when you walk, it's just like a dream come true. We definitely recommend our friends. Биз Кыргызстанды элдерин даамдуу тамактар, укмуштуудай кооз жаратылышы менен сүйүп калдык десем жаңылышпайм. Досторубузга да айтабыз. Кээ бири жакында бул жака сапар тарткан атышат. Биз 8 күнгө эле келгенбиз, бирок убакыт тар болуп калды. So it's going to be short time for us. Саламатсыздарбы? Менин атым Майкл. Мен Чехиядан келдим. Мага Аларча абдан жакты. Себеби бул жактын тоолору кооз жана биздикинен бийик экен. Аларча жаратылыш паркы мамлекет тарабынан коргоого алынган аймак. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык балык кармоо, аңчылык, өсүмдүктөрдү чогултуу, жандыктарды өлтүрүүгө жана ит менен сейилдөөгө тыюу салынган. Урматтуу кыргызстандыктар жана Кыргызстанга келип жаткан туристтер, сиздер үчүн Аларча мамлекеттик паркы дайыма эшигин ачып тосуп алууга даяр. Хош келиңиздер. Добро пожаловать. Welcome. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.